Бүгүнкү оюн аябай жакшы деңгээлде өттү. Судьялардын бир аз катачылыктары кетти. Даже эки боковой болот да. Судья биз старт турган жерден эки боковой судья болот. Аларда бизде 3-чү тайм болуп атканда шот 3-4 болчу. 3-4 болчу. Анан Эламан басты, улакты алды, аутка чыгып кетти старттын жанынан. Ал жерде бир судья жыгылып калды, боковойдо турган бир судья. Бир судья флагты көтөрдү. Аутка чыкты деп. Анан ал жердеги турган элдер деле айтып атат, биздин балдар деле баары көрүптүр. Судьяга келип айттык, флагты көтөрүпсүз го десек, ооба көтөрдүм дейт. Ортодогу судья, ал боковойдогу судья флагты көтөргөн мен көргөн жокмун, мага келиш керек болчу дейт. Аны биз түшүнө албай турабыз. Эмнеге ал жерде турду анда? Эмнеге ортого келген жок? Ошентип көңүлүбүз чөктү. Эмне үчүн барганын түшүндүрбү ал судья? Ошол көтөрдүм деп мойнуна алып аткан судья. Көтөрдүм дейт. Бирок мен даже бул жака келип койгон жок да. Главный судьянын жанына келип койгон жок. Чечишкени. Чечип туура калыстыкты чечип койгонду каалаган жок, келбей койду. Анан бул жерде башка калыш менен сиздер разбирательство болду го. Ошондон кийин оюнду деп эметкенде сиздерге кайра суроо салганда макул болуп эки тарап тең чыктыңыздар, э? Ал жерде баары эле биз түшүндүк. Тура берсек, элдерди да күтүрүп койгонубузду түшүндүк. Биз жака чечилбегенин анык билдик. Анан айла жоктон оюнду баштаганга туура келди. Түшүнөт, сиз менен оюн адилетсиз болуп калды. Аны менин айтышымда эмес, элдердин баардыгы эле көрдү. Видеолордо дана тастыкталып турат. Ал жерде судьялар флагты көтөргөнүн ортого келип, ортодогу судьяга айтпай койгону дана видеолордо жүрөт. Көрүп алсаңыздар болот. Судьяга кайра берсе болот? Эми аны федерация чечет. Сиз жалоп кыла аласыздар, э? Эми жалоп кылганда өзү деле уялып келбейт го дейм кийинкилердин. Аны менин айтышымда эмес, элдердин баардыгы эле көрдү. Видеолордо дана тастыкталып турат. Ал жерде судьяларды флагты көтөргөнү ортого келип, ортодогу судьяга айтпай койгону дана видеолордо жүрөт. Көрүп алсаңыздар болот. Аутка чыгып ортого тышталыш керек болчу, улак. Ортодон башталыш керек болчу. Ошондо биз 4-3 болчук. Шот. Ошондо биз ортодон чыгып кармап калат элек. Эмнеге ошол гол кирген учурда дароо кайрылган жоксуңар? Эмнеге перерывга кетип анан кайра келип? Ал жерде если эме болгондо биз оюнга алаксып калыппыз. Кийин баары айтты, ошол жерде турган элдер айтты, анан видеолорду көрдүк. Калыстагы мойнуна алып атат, көтөргөнмүн деп. Ошол. Не дешкен? Бермандарга эмне деп айтасың? Бермандарга ийгилик каалайм. Ошо ар кандай оорулардан оорубай, аман болгула, топчулук болсун, молчулук болсун, заманыбыз тынч болсун. Алдыда ушундай көп жакшы оюндар көп болсун. Кырсыгы жок, жакшы өтсүн. Калыс Алла үчүн калыс адамдар келсин калыстыкка деп тилектешпиз ошо.